мектептен алтын сертификат алып калса эле ошол мектепти бөпөлөтүп, анан башка бир көрсөткүчтөрү дурус мектептерди, орточо балдарга аябай жакшы мектептерди биз мындай өйдөнгөндө күнөөлөп калдык да. Жогорку окуу жайга кабыл алуу экзамени. Мындай эгер тест дебей эле жөн эле алсак, мурда тест жок болчу, экзамен болчу. Кээ бир балдар баягы 11 классты кызыгы жок окуп жүрүп анан акыркы жылы кой мен өзүмө келейинчи деп анан жакшылап даярданып сонун болуп өтүп кеткени бар да. Жалпы республикалык тесттин жыйынтыктарын мектептин көрсөткүчү катары, мектепке баа берүү катары колдонуу туура эмес. Демек ошол жалпы республиканын көрсөткүчү мектептин сапаттык көрсөткүчү дей албайт экенбиз. Бир мектепте 15 бала окуйт бүтүрүүчү. Бир мектепте 60 бала. Ал балдардын орточо упайы дагы ар кандай болот да. Мектептер жалпы республикалык тестилөөгө балдарды киргизбей коюп атат. Дал ошол коркунуч болгондуктан ошол упайлардын орточо көрсөткүчүн ал жакка кошпой эле коюш керек. Эмне үчүн ушул болуп жатат? Анткени мугалимдер жоопкерчиликтен коркуп аткан үчүн, районо жоопкерчиликтен коркуп аткан үчүн. Мен ойлойм бүгүнкү күндө коомчулукка, агартуучуларга, ата энелерге бул боюнча мындай айрым бир маалыматтарды учкай болсо дагы бердик. Мен чакырат элем ар бир ата энени, ошол ар бир мугалимди, анткени мугалим аркылуу болуп атат да бул жогорку окуу жайларга өтүү. Басымдуу көпчүлүгү бүтүрүүчүлөр. Биздин сайтка келип кирүүнү сунуштайт элем да, ал жерде бүт баардыгы тең маалыматтар бар. Бизди YouTube'дан лайк коюңуздар, комментарий жазыңыздар, мүмкүнчүлүк болсо бөлүшүңүздөр, пикирлериңиздерди билдириңиздер. Арбаңыздар, ардактуу замандаштар, ата энелер, агартуучулар. Биз кезектеги Петкеңеш подкастыбызды баштайбыз. Биз билим берүү тармагындагы көйгөйлөрдү чагылдырып, көтөрүп, чечүүнүн жолдорун, сунуштарын сиздерге айтып берип турабыз, маек куруп турабыз. Ошондуктан бизди YouTube'дан лайк коюңуздар, комментарий жазыңыздар, мүмкүнчүлүк болсо бөлүшүңүздөр, пикирлериңиздерди билдириңиздер. Канчалык биз ушул билим берүү көйгөйлөрүнө мындай кайдыгер карабастан, өзүбүздүн пикирибизди билдирип, оюбузду айтып, сунуштарыбызды бергенде гана биз билим берүүнү өнүктүрө алабыз. Бүгүн бизде конокто аябай маанилүү бир инсан келип отурат. Билимди баалоо жана окутуу усулдары борборунун директору, мындайча айтканда, жалпы республикалык тестилөөнү өткөзүүчү мекеменин мүдүрү, жетекчиси Чынара Батыркеева. Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Саламатсыз. Чынара эже, кош келдиңиз. Бүгүн менин оюмча биздин подкастыбызда мындай эл абдан кызыгуу менен карайт болуш керек. Себеп дегенде эми билим берүүгө ар бир ата эне, ар бир бала ушундан өтөт эмеспи? Анан жалпы республикалык тестилөө бул билим берүүдөгү өзгөчө мектептин бүтүрүүчүлөр үчүн өтө бир маанилүү бир көрсөткүч катарында акыркы мезгилде көрсөтүлүп калды. Керек болсо байкап атасыз, акыркы мезгилде губернаторлор дагы жалпы республикалык мындай тестилөөнүн жыйынтыгы менен мектептерди зекип же мактап калышты да. Кантип атасыздар анан кийин? Деги эле өзү сиздерди билимди баалоо жана окутуу усулдары борбору эмне менен алектенет? Эмне болгон мекеме? Ошондон баштайлычы. Бул биздин мекеменин таржымалы, баягы тарыхы дейинчи, байыртадан баягы бир 2002 жылы башталат деп айтсам болот. Анткени себеби ошол учурда 2002 жылында биринчи мекеме түзүлгөнгө кадамдар шартталып түзүлгөн да. Анткени себеби ошол учурда эстесек 90-жылдардын аягында, 2000-жылдардын башында жогорку окуу жайга өтө мындай көйгөйлүү нерсе болуп калган да. Айрыкча жөнөкөй карапайым үй бүлөлөр үчүн. Анткени сөзсүз түрдө эгерде таанышың болуш керек болчу, же акчаң болуш керек болчу, же малыңды сатып баягы акчаңды топтоп алып бармайын, жогорку окуу жайга өтүп, балам өттү деген мындай кубанычтуу кабар баардык эле үй бүлөлөргө келчү эмес да. Ушул жагдайды бир кандайдыр бир өзгөртүш үчүн мамлекет ошол учурда мындай чечкиндүү кадам таштаган деп айтсак болот. Анткени билим берүү жана илим министрлиги ошол тапта жагдайды өзгөртүш үчүн баягы жеткиликтүүлүктү, жогорку билимге жеткиликтүүлүктү баардык үй бүлөлөргө ачып бериш үчүн эң биринчи мындай пилоттук десек болот, эксперименталдык десек болот, мындай тартипте USAID-ке кайрылып, Акселс тарабынан ушул биздин жалпы республикалык тест эң биринчи жылы 2002 жылы уюштурулуп, киргизилип, ага чейин албетте чоң жумуштар жүргүзүлгөн, атайын адистер окутуудан өтүп, анан ушундай болуп
тест 2002 жылы кирген. Бул тест кирген учурда сөзүңүз каралжы. Азыр мына айтып кетпедиңизби? Ошол биз 96-жылы, мисалы үчүн мына биз 96-жылы бүтсөк, 89-жылы бүттүк да мектепте. Ошол мезгил как раз баягы кайра куруу башталган мезгил, ошол 90-жылдарда биз студент болуп калдык да. Ооба. Шундуктуудай бир коррупция укмуш эле да. Ооба. Мына ушул улуттук университеттин биз имаратында окуп калдык. Анан мен ойлойт элем, ушул көрүүчүлөрдөн бир суранып кетем да, биздин көрүүчүлөрдөн. Балким бир мындай кызыктыруу уюштурабыз. Ошол 90-жылдарда жалпы республикалык тестирлөө чыга элек мезгилде балким мындай коррупциялык элементке күбө болуп, ошол жогорку окуу жайларына өтүүдө кандай бир коррупциялык көрүнүштөргө күбө болду эле. Кызыктуу, кейиштүү бир фактылар менен бөлүшсө, балким сиз менен чогуу бир отуруп бир завтрак кылабыз алар менен. Балким. Кандай дейсиз? Мен өзүм дагы мындай ошол бир аз ошол жагдайда өсүп, ошол жагдай менен окугам. Анткени себеби кантип өттүңүз эле сиз окууга? Мен 90-жылы мектепте бүттүм. Мектепте жакшы окуучумун, өмүр бою баягы коомдук жумуштарда пионер болгондо пионер, комсомол болгондо комитет комсомолунун төрайымы болуп жүрчүмүн мектепте. Шыгысы абдан ошол кезде эле командировкаларга көп чыгыш элем, комсомолдун слету, съезддерине деп ушундай бир абдан жакшы шартта чоңойдум десем болот да, эркиндик берип. Мамам, папам дагы, ошо ата энем, алар да мугалимдер. Жакынкы кыргыз мектепте алар иштешет. Мен орус мектепте окудук, биз орус класста. Жумгалда, Чайыкте. Ошол кездеги мектептеги мугалимдер ушунчалык бизге мындай көп эркиндик бериптир деп ойлойм. Көп нерсени өзүбүз эле мугалимдерге айттырбай эле мектептин коомдук ишин баарыбыз эле өзүбүз эле жүргүзүп койчубуз да. Анан ошентип жүрүп 90-жылы баягы мектепти бүткөн мезгил келди. Мектепке жогорку окуу жайга барарда бүт эле жерде ушундай шарттар болуп аткан. Бардык жерде баягы сүйлөшүп, акчасын алып барып, же тааныш издемей. Анан бирок тааныштар деле бар эле. Ата энемдин ошо биздин ошо тай тараптан, туугандар тараптан жогорку окуу жайда иштеген туугандарыбыз деле бар эле да. Анан эмнегедир баягы ушундай бир эркиндиктин шаңы менен баары туура болсун, акыйкат болсун деп ушундай бир бар да, жүрөктө баягы ушундай сезимдер менен жүрүп, окууну бүткөндө мен кантип окуп өтпөйм? Ооба, ушундай менен жүрүп, анан менин эжем да дал ошондой жолду өттү, мен да ошондой жолду өттүм да. Анткени мектепти бүткөндө караманча эле баягы ата энебиз келет, кайсы жака барасың, өзүң танда эркин, мен ушул жака барам деп айтып, анан тапшырарга келгенде эле жок, эч ким менен сүйлөшпөгүлө, эч кимге барбайм, эч кимге айтпагыла, мен өзүм барам, тапшырам, мен кантип эле өтпөй коеюн деген болду. Эжем ошентип бир кулап келип, анан 1 жыл Чайыкте мектепте пионер вожатый болуп иштеди. Андан кийин 2 жылдан кийин мен дал эле ошол жол менен барып, мен да куладым. Куладыңыз. Болгондо дагы диктантты абдан сонун жазчумун, так ошол сабактан куладым. Анан апелляцияга да бергенде ойма да келбептир, баягы мамам папамдарды барбай эле койгула, мен өзүм эле барып тапшырам деп өзүм эле келген. Өтпөй калганда мына мен жакшы окуп астырбайм деп өзүңүз түгүнөр. Аябай обида болду. Барып документти алдым да сразу үйгө келдим. Анан келсем мамам күлүп, мейли эчтеке болбойт, иштейбиз да. Анан мектепке районго алып барды, ошондо мамам экөөбүз чогуу эле районго барсак, районодо мектептерде баягы пионер вожатыйлык орун так эле жок экен да. Анан мен музыкальный школада да окугам, ошол жерде Абдыбек деген агайым жолугуп калды. Анан эмне кылып жүрөсүңөр биякта деп. Анан ушинтип окуп өтпөй калды. Өтпөй калдык дегенде алар да таң калып болду. Жакшы окуган кызыбыз деп. Ооба, анан деп анан кантип ушундай болсун деп анан тигил агай айтты. Бизде Дом пионеровта, метод кабинет, ошол Дом пионеровта балдар менен иштеген, ал баягы комсомол ураган кез, уже союз ураган кез. Урайын деп турган кез. Ооба, анан ошол учурда уже мындай идеологиялык нерселер баары тең мындай ыдырап баштаган да. Анан бирок баары бир деле ушул ишти алыш керек. Анан мен билем, Чынар иштейт. Чынар анча-мынча опыты бар методисттерге караганда иштеп берет сонун болуп деп, анан агай мени оформить этип алып алды. Ошону менен 1 жыл методист болуп Дом пионеровта иштедим да. Биздин кийинки жылы тааныш менен келдиңиз. Кийинки жылы Тайжемдикине келдик. Ошол Тайжемдикине келдик. Анан ошол жерде мен билбейм эми кандай эмне болгонун, бирок тууган катары Тайжемда мени билет да кандай экенимди. Анан сен өтүшүң керек, сен окушуң керек деди. Ошол кезде келип, анан ошо периал болчу, ал кезде азыр Бишкек гуманитардык университети, ошол жерге барып анан өттүм, ийгиликтүү өтүп анан окуп калдым. Бирок кийин ошо сүйлөшкөн эже, ошол Мариже азыр дагы айтып калат да, окуп жүргөн кезде дагы мектеп, университетте окуп жүргөндө да активист болуп жүрдүк. Ал жерде да аябай жакшы окудук. Анан ушул тандалган балдардын ичинен баягы баары тең эле ошентип келген да. Анан Чынарды алганыбыз абдан жакшы болуптур деди да. Анткени
Бишкек гуманитардык университетти бүткөндөн кийин ошол жерде иштеп калдым. 1 жыл деканатта иштеп, анан кайра зам декан болдум. Ушул сыяктуу Чынара айым экөөбүз мен дагы ошол 89-жылы бүтүп, 2 жыл өзүм атам чарбаны жетекчиси эле жок барбайсың, мен өзүм өтөм деп атанан 2 жыл сүзүп, анан 3-чү жыл мен тааныш менен өткөм да. Демек, урматтуу угармандар, көрөрмандар, ушундай окуяларды мүмкүн болсо бизге комментарийга жазыңыздар, ой бөлүшүңүздөр. Бул биздин тарых үчүн, балдарыбыз үчүн бир сабак болот. Кандай дейсиз? Ооба. Абдан сонун. Эми өзүңүздүн мекеме, эмне иш алектенип атасыздар? Ооба. Биздин мекеме негизи ушул тесттерди өткөрөт. Эми мындай деп айтканда, билим берүүдөгү баалоо. Негизги биздин ушул иштеген жолубуз ушул да. Эң биринчи түзүлгөндө эле жалпы республикалык тестти аткарыш үчүн түзүлгөн. 2002 жылы тест жүргөн кезде бул Акселстин долбоору болчу. Анда биздин мекеме жок эле. 2 жыл Акселстин долбоору катары жалпы республикалык тест өткөрүлдү. Андан кийин мамлекет ошол жерде чечкен адамдар бул тесттин жогорку окуу жайга тандоо жүргүзгөн тест болуп атпайбы, анан маанилүүсү чет өлкөлүк мекеме өткөргөнү туура эмес. Кыргызстандык мекеме түзүлүш керек, бирок ал мекеме шарты боюнча көз карандысыз болуш керек мамлекеттен. Мамлекетте бөлөк. Анткени ооба, эгерде мамлекетке көз каранды болгон, мамлекеттин курамындагы мекеме боло турган болсо, анда баягы телефон чалуу менен эле мен баламды өткөргүлө, мен балама алтын сертификат бергиле деген басымдар көп болот. Ошондуктан көз карандысыз мекеме өткөрсүн деп, анан ошол биздин билимди баалоо жана окутуучулар борбору мамлекеттик эмес, коммерциялык эмес, кандайдыр бир акча табууну көздөгөн мекеме эмес, коомго жардам берүү, социалдык проект катары жалпы республикалык тестти түзүп, ар бир карапайым үй бүлөдөгү таланттуу, татыктуу балдардын жогорку окуу жайга келишине шарттап берген мекеме ушул биздин мекеме түзүлгөн. Эми Чынара айым, мына мен дагы отчеттор менен таанышып чыктым, ушул программага даярданып. 24 жылдын ичинде мына 23 жыл өткөздүңүз эле, же 24 жыл? 24 жолу өткөздүк. 2002 жылы 24 жылы жалпы республикалык тест өткөзүлдү да. Анан эми албетте коомдо ар кандай пикирлер бар, бирок мен баягы билим берүү тармагындагы адам катарында айта алам, бүгүнкү күндө коррупциялык элементи жок. Кыргызстандагы бир 5 мекеме болсо анын бирөөсүдөр, 10 мекеме болсо ошонун бирөөсүдөр да. Кантип ушул имиджди сактап келип атасыздар? Кааладыңыздар? Эми бул жерде албетте биздин мекеме мындай чакан эле мекемебиз да. Абдан чоң, республикалык чоң масштабтагы жумуштарды жүргүзгөнүбүз менен биздин мекемеде өтө мындай чакталган эле адамдар саны иштейт. Интеллектуалдык ушул тестке байланыштуу эмгек менен иштеген 14 эле адам иштейбиз да. Калган бардык тестти түзүү, тестти өткөрүү деген чоң жанагы жараяндардын баарына тең биз мугалимдерди жана бул жакта отурган студенттерди эле ар бир айылдан келген балдарды, ар бир мектептен келген мугалимди кабыл алабыз. Ошолор бизге мектептен иштеген мугалимдер басымдуу көпчүлүгү, же болбосо жогорку окуу жайда иштеген окутуучулар биздин түзүүчүлөрдүн командасын түзөт. Алар мындай жана part-time деп коет. Убактылуу келип иштеп, ошо жумушун аткарып кайра кетишет да. Андан тышкары администраторлор чоң 1000ге чукул адамды иштетебиз жыл сайын. Биринчиден ушул чакан адам иштегени дагы бул өтө жакшы нерсе. Анткени ар бир адам иштеп жаткан адам бул тесттин таза өтүшүнө кызыктар да. Орнундагы жогото албаш үчүн. Анан канчалык адам таза болгону менен ар кандай азгыруучу баягы азгырыктар көп болот экен да. Бизге деле мындай басым абдан көп болот, бирок ушул азгырыктарга адам баягы кайрылып кетпеш үчүн атайын процедуралар түзүлгөн. Тесттин түзгөнүнөн баштап өткөрүп жыйынтыкта ар бир регионго жөнөткөнгө чейин бардык кадамдары атайын процедуралар менен иргелип мындай дыкаттык менен жазылып, анан жыл сайын жакшыртылып келет да. Анткени заман да өзгөрүп атат. Баягы 2002 жылы өткөрүлгөн тест, эгерде ошол кездеги колдоо, ошол кездеги шарт башкача болсо, азыр ал кезде баягы элементардык мындай телефон дагы жок эле да. Азыркы кезде ошонун бардыгы тең ар биринин колунда болгон үчүн булар дагы мындай тестти башкача өткөрүшүн да шарттап жатат да. Ошондуктан бул жерде ушул процедуралар аркылуу тазалыкты сактоо мүмкүн. Жакшы, Чынар айым, сиз мындай мен жогоруда айтып кетпедимби, мындай
коррупциясы жок мекеме деп. Ошол коррупциялык жок мекеме дегенде сиз өзүңүз шуну албетте муну сөзсүз түрдө урматтуу көрөрмандар отчет менен таанышыңыздар. Себеби анын ошол как раз купуялуулугу кандай өткөзөт, ошол как раз отчетторунда жазылыптыр. Мен аябай мындай даярданып дагы бир серия окуп ынандым. Анан эми сиздин өзүңүздүн кызыңыз, балаңыз мына мектепти бүтүп атат. Ошол 14 адамдын деле тест түзгөндөрдүн деле бала бакырасы бар. Кантип мындай ушул суроону кызым айтып коеюнчу же балам айтып коеюнчу же кандай бир деңгээлде мындай өзүңүздөрдө кантип эле азгырык болбосун. Мына сиздин кызыңыз бүткөндө, уулуңуз бүткөндө эмне кылдыңыз, ошону айтыңызчы. Мен уулум азырынча окуп жатат, кызым бүттү. Кызыңыз бүттү. Кызым бүткөн учурда кызыма чейин деле мындай деп айтсам болот да, туугандар көп да. Ооба. Өзүмдүн агамдын, эжемдин балдары, кайын журт деген бар, туугандар бар, жакын санаалаштар бар, анан ишенишпейт да. Анан алардын баарына тең мен азыр ооба мүмкүн эмес деген нерсе. Мага кантип айтып койду, ооба, анан мындай да. Мен уже мындай туугандардын арасында баягы пайдасы жок чынара болгом да. Анткени эч бир адамга эч кандай жардам бере албайм. Болгон жардамым ошо биздеги колдомолорду алып берем. Өзүм мына муну даярдансынчы балаң, ачып карасын. Мына Морикил сайтты ачсынчы. Ушул жерде онлайн тесттер бар, бекер. Мына бул жерде видео сабактар бар, бекер. Ошолорду карасынчы, ошону карап окусунчу дейм. Анткени репетиторлорго дагы баралык дешет. Курска, кайсы курска баралык? Жок дегенде ошону айтып койчу дешет. Аны да айта албайм. Анткени себеби ар бир курстун да кепилдиги да жок да. Ал баардыгы тең баланын өзүнүн дарыметинде, баардыгы тең ошо баланын өзүнүн мотивациясында болот да. Ошондуктан мындай пайдасы жок бир тууганга айланып калганымды билем. Макул, чынары ошондой экен. Бирок өзүмдүн балам, өзүмдүн кызым. Кызыңыз? Албетте кооптонуу болду. Мектепте окуп жаткан учурда айрым мугалимдер мага эми албетте сиздин кызыңыз алтын алат да деген ушундай бир мамиле менен карап атышты да. Мыйзап ченемдүү суроо. Менин кооптонгонум ошол учурда ковидке туш келип калдык, бирок ага чейин да баягы подростковый период болуп мындай кичине жакшы окубай, көп көңүл абдан сонун окуган кызым акыркы ушундай класстарда жакшы окубай калды да. Анан менин кооптонгонум математикадан өтө кичине чабалыраак эле, гуманитардык билимдерди абдан жакшы билчү, окуу жана түшүнүү абдан сонун болчу да. Анан менин переживать эткеним эми математикадан жакшы албай калып, мындай жетпей калбасын. Тиги ошого жетпей калбасын деген мен сарсына болгонум ошол болду да. Анан бирок албетте ойлондук кандай кылабыз деп. Папасы математика боюнча. Ушул сасып атсаңыз, анан кичине жардам берип койбойт. Албетте андай жардам бере албайм. Анткени себеби процедуралар бар. Мен мисалы үчүн ошону айтсаңыз, мисалы үчүн кантип сиз эмне үчүн кызыңызга жардам бере албайсыз? Жанагы 5 этаптуу рецензия деп атасыз, ошону коомчулукка айтып кетсеңиз. Тапшырмаларды түзүлгөн учурда дагы ар бир тапшырманы ар бир предмет боюнча өзүнчө командалар түзөт. Алар түзгөн учурда алар дагы тапшырмаларды берип кое албайт баласына. Анткени алар билбейт. Ал тапшырма быйыл келеби, же эмдиги жылы келеби, же балким вообще келбей калабы. Же түзгөн тапшырмасы да өзгөрөт экен да. Ооба, андан тышкары мынакей 5 адам болсо, же 6 адам болсо командада минимум 5 адамдан рецензия өтөт. Ооба. Мен түзгөн тапшырма андан кийин рецензиядан өтүп ар бири карап чыгат. Ар бир караган адам өзүнүн толуктоосун берет. Жыйынтыгында ал тапшырма кандай өзгөрдү, балким такыр эле түп нускасы менен өзгөрүп кеттиби, балким жооптору өзгөрдү деген нерсе түзгөн адамга маалымат берилбейт. Ушул түзгөн адамга сенин ушул тапшырмаң тестке кирет деген дагы маалымат берилбейт. Бул түзүүдөгү нерсе да. Ошондуктан баягы бизге көп айтышат, албетте ошол түзүүчүлөр өзүнүн окуучуларына жардам берет деп. Алар жардам бере албайт. Андан тышкары ошол борбордун жетекчиси катарында сиз да кандай суроолор келерин билбейсиз. Кантип тандалат суроолор? Суроолор атайын бир банк, база данных деп коет, ошол жерге түшөт. Ошол жерге түшкөндөн кийин тесттин тапшырмалары баягы келе турган варианттар абдан көп болот. Анын варианттарынын баарын тең мен даже если каалап алып чыксам дагы аны балама берүүгө мүмкүнчүлүгүм дагы жок, алып чыга да албайм да. Анткени ар бир иш үчүн ар башка адамдар иштейт. Бир кишинин колунда эмес. Эгерде бир кишинин колунда болсо, анда ал балким жеңичинен баягы билинбей калат деп чыгарып коюшу мүмкүн да. Бул жерде баягы тест ар кандай баскычтарда түзүлүп аткандыктан бул нерсе дагы мүмкүн эмес да. Андан тышкары тестте баягы варианттары түзүлгөн учурда жооптору жок болот. Бул дагы бир чоң процедура да. Анткени баягы тест болоор алдында көп азыр интернет шылуундар абдан көп болбоду, алдамчылар көп чыгат. Анан биз алдын ала жоопторун сатабыз. Жада калса жана министрликке байланыштык. Тесттин жооптору. Ооба, тесттин жоопторун 150 тапшырма, баланчанчы вариант биз
сатабыз деп, анан баягы 150 тапшырманын биринчиси А, экинчиси Б, анан ушундай кылып бир жөн эле комбинацияларды саткан учурлар бар да. Тесттердин баягы базасы бар да, жанагы чыккан, интернетке чыккан, ошолорду эле белгилеп алышат. Жөн эле рандомдо эле бир 150 тапшырманы А, Б, В деп белгилеп коюп саткан учурлар болот экен, ага алдангандар болот экен да. Бирок ошол жооптору тест жүрүп жаткан учурда жок болот. Бул дагы чоң баягы коррупцияга каршы процедура да. Ооба, мен да окудум. Демек, жооптору жанагындай ошол как раз математикадан болобу, логикадан, демек суроолордун жооптору демек тест тапшырып бүткөнгө чейин чыкпайт экен да. Ошону айтсаңыз. Жок болот. Биринчиден аны бар болсо дагы жаттап калуу мүмкүн эмес болмок. Анткени тесттин форматы бул жаттап калууга багытталган тест эмес. Бул ойлонууга багытталган тест. Ой жүгүртпөсөң, сен кандай жаттап билсең дагы аны жооп бере албайсың. Билим катары гана кабыл алсаң сен билимди, ошондуктан мындай сага кыйыныраак болот да. Ал эми жооптору жок болгондуктан эч ким аны сата албайт, анан бирөө дагы сатып ала албайт. Качан тесттин жооптору пайда болот? Кыргызстан боюнча бүт жана 127 быйыл тест борбору уюштурулду. Ошол жерде тесттин баары бүткөндөн кийин кайрадан материалдардын баары биздин офиске келет. Ошол бир жерден алар сканерлөөдөн өтөт. Ар бир жооп барак. Абитуриенттерге дептер берилип атат. Дептерге кошумча жооп барагы берилип атат, анан черновик берилет да. Ошол жооп барактар өзүнчө таңгакталып алынып келинет дагы сканерден өтөт. Сканерден өткөндөн кийин атайын база түзүлөт. Жооп барактардын, эталондук жооп барактардын базасы дейт. Менин балам жооп бердиби же сиздин балаңыз жооп бердиби айырмасы жок. Бардыгы тең, ошолор сүрөттөрү менен тартылып баягы PDF форматта бир дискке жазылат. Электрондук дискке жазылат дагы. Электрондук дисктеги маалыматты биз атайын коомчулуктун, билим берүү министрлигинин дагы кошумча баягы бизди байкап карап турган мекемелердин өкүлдөрүн чакырабыз. Коомчулуктун массалык маалымат каражаттарын чакырабыз дагы. Алардын көзүнчө ал диск алып барып көрсөтүлүп, андан кийин ал диск алып барылып бир эл аралык банктын сейфине салынат. Ошол сейфине салынгандан кийин гана ушул процедура, андан кийин гана фамилиялар алып салынып, ар бир баланын өзүнүн каттоо номери болот эмеспи? Аты жөндөрү алып салынып, анан ар бир балага компьютерге жана жооптор кайрадан разработчиктер келет. Ар бир вариантты чыгарышат. Ар бир варианттын жоопторун чыгаргандан кийин ошол варианттын жооптору компьютерге киргизилип, андан кийин анан ушул ар бир балага упай ыйгарууну компьютер жасайт. Демек, бул бардыгы тең автоматташтырылган нерсе. Эгерде биз кандай бир себеп менен бирөө кирип аны оңдойын десе, бул системага белгилүү болот да. Белгилүү болот. Чынарайым, жанагы ачкыч дегенде, ошондо ачкыч демек тапшырып, жанагы барактардын баары сканерлерип сиздерге түшкөндөн кийин гана ачкыч белгилүү болот. Ага чейин ачкыч эчкимге белгилүү болбойт экен да. Ушул жерде да бир мындай кошумча берим келип атат да, маалымат. Анткени бар эле айтышат да, эмне үчүн бир эле күндө чыгарып койбойсуңар? Эмне үчүн бир жуманын ичинде эле чыгарып койбойсуңар деп. Анткени тесттин купуялуулугу сакталыш үчүн ушул процедура керек. Тест өзү 8 күн болот. Андан кийин алар бир күн жок дегенде алыс аймактардан 2 күндүн ичинде келип, чогултулуп 5-6 күн түнү күнү менен иштеген режимде сканерден өткөрүлүп, андан кийин жыйынтыгы чыгарылып, ар бир жанагы фамилиясы менен балага эмес, каттоо номери менен балага, шифрлери менен балага упайлар ыйгарылат. Анан ошол кайрадан тапшырмалар анализденет. Бул жерде дагы абдан чоң маанилүү нерсе да. Анткени психометриялык талдоо деген түшүнүк бар. Бул тестти биз жөн гана өзүбүз каалагандай өткөргөн жокпуз да, биз аны илимге таянып өткөрүп атабыз. Тестология деген илим. Ошол илимге байланышып, ошого таянып жасаган учурда ар бир тапшырманын статистикалык маалыматы бар. Ар бир тапшырма кандай иштеди? Бул тапшырмага, мисалы үчүн 4 варианты бар, суроо жана 4 варианты бар. Ошол ар бир вариантына кандай жооп беришти? Тестология илиминде күчтүү окуучулар жанагы бир аз чабалыраак деген түшүнүк бар да, слабый, сильный орусча айтканда. Ошолор кайсыл жоопко кетишти?
балким жоопторунда бир туура эмес нерселер болуп калды деген талдоо жүргүзүлөт дагы. Ошол талдоодон кийин ар бир тапшырманын психометриялык портретин алып изилдегенден кийин биз ар бир түзгөн адам, ошол команданын мүчөсү, бул тапшырмада эч кандай проблема жок. Бул тапшырма туура түзүлгөн, жооптору туура деп далилди айткандан кийин гана анан биз аны фамилиялар менен кошулуп, анан тесттин жыйынтыгы чыгат. Урматтуу агартуулар, өзгөчө урматтуу мугалимдер, муну эске алып турган жагдай. Демек, жанагындай тапшырма келип сиздердин базага түшүпкөндөн кийин дагы тапшырма канчалык туура жана туура эмес экенин дагы бир жолу текшерилет экен да? Ооба. Анан ачкычтарга берилет. Ачкычынан кийин алат. Ооба, ошо ачкычтар ошол учурда киргенден кийин анан жооптору, баягы упайлары ошондон кийин ыйгарылат да. Демек, бул жерде мындай дагы бар да, баягы тапшырма туура эмес түзүлүптүр. Тапшырманын жообу жок экен же тапшырманын эки жообу бар экен деп дагы ошондой дагы күмөн саналат. Туура эмес түзүлүптүр деген учурда дагы андай болушу дагы мүмкүн эмес. Анткени мындай болот. Бирок болгон учурда ал тапшырмалар уже эсептелбейт, эсепке кирбейт. Мисалы үчүн, эгерде сиз 13-чү мисалы үчүн вариантты чыгардыңыз, ошол жерде бир тапшырмада бир көйгөй болду. Биз ал тапшырманы алып салабыз дагы абитуриенттерге, ошол 13-чү вариант менен иштеген абитуриенттердин бардыгына тең бирден упай, ошол алынган упайга в пользу абитуриента туура жооп катарында бересиздер. Туура жооп катарында бересиздер. Ошондой тобокелчиликтер, ошондой туура эместиктер болжолдуу жылына канча жолу болуп турат? Суроолордон канча суроо? Өтө аз болот, анткени ага чейин дагы көп иштер жүргүзүлөт. Бир же эки тапшырма ошо бир варианттан чыгып калышы мүмкүн да. Бир жылда? Ооба, бир же эки тапшырма. 150 тапшырманын ичинен да. Анан ошол тапшырмалар алынып салынгандан кийин ал упайлар ыйгарылып, андан кийин гана сертификаттар уже печать басылып чыгарылып баштайт. Сертификаттарды чыгаруу дагы биздин кеңседе өтөт. Мисалы үчүн дептерлерди биз атайын типографияга беребиз. Ал типографияга берген учурда дагы ал жерде дагы видео байкоо, ошол типографияда ошол бир ай печать болуп жаткан учурда, басмакана иштеп жаткан учурда толугу менен эртеси күнү дагы, күндүз дагы, кечинде дагы ошо биздин көзөмөл охрана иштеп турат да. Чтобы тапшырмалар эч жака чыгып кетпеш үчүн. Ушундай бир сактык эрежелери бар. Басмаканадан чыгып кетүү коркунучу канчалык бар? Мисалы, 100% ал дагы 100% жок, анткени ал жерде дагы видео байкоо бар. Биздин охранниктер ошол постоянно иштеп турушат да. Андан кийин сертификаттар чыккан учурда дагы баягы автоматтык түрдө мындай оңдоо мүмкүн эмес. Балким менин кызымдын фамилиясын карап, анан жакшынакай упайына кошуп жазып берүү мүмкүн эмес. Анткени ар бир системадагы кийлигишүү бул маалымдалып турат да, атайын жазуу менен. Андан тышкары бул жерде дагы бир кошуп кетким келип атат. Сертификат, мисалы үчүн мен өзүмдүн кызымды айтайын. Кызым тест тапшырды. Тесттин жыйынтыгын мен кызым канча упай алганын, анын сертификаты мектепке баргандан кийин уктум. Ошондон кийин уктуңуз. Ага чейин болсо канча балл алды? 162 балл алды. Нормалдуу, бир эч кандай алтын сертификат эмес. Ага чейин ал абдан капаланды, анткени бир 190. Кантип сиз ушул мүдүр болуп турсаңыз, мен 162 алдым. Жок, ал боюнча андай жок, андай эч кандай таарынычтар жок. Мен үй бүлөмдө да ушундай болгон, мисалы үчүн да, мындай өзүңө ишен, өзүң жаза, бул сенин жолуң деген нерсе да. Анан андай таарынычтар болгон жок, бирок өзүнө таарыныч болду. Бир аз жогорураак алам деген. Ушул жерде урматтуу мугалимдер өзгөчө айтып кое турган жагдай, демек бүгүнкү күндө эгерде билимди баалоо жана окутуу усулдары борбору эгерде бүгүн ушул 24 жыл бою калкып мындай дээрлик калктын ичинде колдоого ээ болуп, анан эч бир коррупциялык элементтерге шектелбей тургандыгынын бирден бир далили, кепилдики, бул сиздер кандай бир деңгээлде давай мындай кылып коебуз эмес, тестология илимине илимдин негизинде, илимий бир кандай бир деңгээлде тыянактардын негизинде жасалып аткан нерсе да туурабы? Сөзсүз түрдө. Бул эми биз анчалык кыянатты кыла албайбыз Кыргызстандын балдарына, келечегине. Анткени бул чоң жоопкерчилик бизге жүктөлгөн. Биз ошону канчалык деңгээлде кандай өткөрүп атабыз, ар бир жоопкерчиликти жон териси менен сезебиз да. Анан жөн гана мындай эле мындай оюн катары кабыл алып, же болбосо бир жеңил желпи кабыл алып, аны биз жөн эле өзгөртө албайбыз. Ар бир процедура, ар бир кийинки кадам
бул илимге таянып кандай болот, туура болот бул деген бир чоң мындай иргөөлөрдөн өтөт деп айтсам болот да. Анан ошо кызымдын сертификатын алган учурда дагы ал тынчы жок да, анан сурайт: мам, мен өзүм тапшырдым да. Анан жөн эле айтып коюңузчу, мага канча болуптур дейт да. Мен ошону дагы ишенбейт, чтоб сиз билбей турганыңызды. Ооба, мен ошону дагы барып компьютерден карап айта албайм, анткени жада калса ошол тестте ошол чыгарган адамдар дагы, алар баарыбыз тең, ошо биз иштеп жаткан адамдар дагы балдарыбыздын жыйынтыгы мектепке баргандан кийин анан ошол жактан сертификат алганда анан көрүп угабыз да. Анан таблицадан баягы жообу келди, 162 экен деп, ана жакшы кызым ушундай экен деп калдык да. Эми албетте биз Кыргызстан мындай жеңичинен бүтүргөндү жакшы көргөн өлкөбүз. Эми ондай учурлар. Ишенич жок ошондо. Албетте 23, 24 жылдын ичинде эми 1-2 окуя айтыңыз. Чоңдор менен байланышкан, ак үйдөн, көк үйдөн, укук коргоо органдарынан, телефондон келиппи, коркутуппу, 1-2 сизди мындай эсиңизде калган, эл билиши керек болгон окуя балким. Атын аташтын кереги жок, балким бир окуя катарында айтарсыз. Андай кейстер өтө көп. Ошон эң кыйкырганын айтыңызчы. Кыйкыргандар деле бир топ эле көп. Жыл сайын бизде бул өкмөт бат-баттан алмашып аткан учурлар болду, абдан бат-баттан алмашты. Жогорку кеңеште депутаттар абдан бат-баттан алмашкан болду. Анан ар бир алмашкан сайын ушул бизге давление болот да. Эмне үчүн силер укпайсыңар? Жада калса, биз чоң болсок. Ооба, биз чоң болсок, жада калса ошо силердин мекемеңерди жабабыз, силер андай пайдаңарды кандай, эч кандай укпайт экенсиңер да, силер министрдин сөзүн. Айткан упайды коюп бербейт экенсиңер дегенге чейин барган мурда учурлар болгон. Ортодогу мындай кошумча, мисалы үчүн жөнөкөй эле звоноктор да, мисалы үчүн мен депутатмын, баланча деген фамилия, ушул фамилияга жакшынакай кылып алтын сертификат берип койгула, анткени ал алыска аймактан келип атат. Анан сурайсың, эмне негизде, кайсы эмне үчүн ал балаңыз башкалардан айырмаланат? Бардык ошол 50 000 тапшырып аткан бала баары тең бирдей. Жок, эми мен силерге чалып атпайм, силер кандай түшүнбөйсүңөр, мен депутатмын деген ушундайлар бар да. Коркутуулар өтө көп болгон. Бир-эки мисал. Эми кайсы бирин айтайын дегендей. Кызыктуусын айтыңыз. Мисалы үчүн башка бир учурда айтайын, мен өзүм ошол өзүм туш болгон, алдамчыларга туш болгом да. Бул жер деген балким уместно, не уместно, вы потом сами посмотрите. Бир алдамчы кыздар, мошенник бир кыз, телевизордон мен баягы коомчулук менен байланыш болуп, адис болуп көп чыгып жүрчүмүн. Анан ошол учурда баягы Батракеева Чынара деп мен аты жөнүндө аябай жаттап калат. Анан ал кыз өзү буга чейин дагы абдан көп шылундук кылып жүргөн кыз экен да. Анан абдан андай сүйлөшсө дагы эле жанына отурсаң өзүм да ишенип кетесиң да, чын эле мурда тааныйм деген сыяктуу да. Анан ал кыз болсо көп адамдарга мен ушу Чынара эже менен иштешем, ал эже мага сонун алтын сертификаттарды, сонун сертификаттарды даярдап берет. Силердин балдарыңардын жыйынтыгы жакшы болсун, мага бере бергиле деп, анан бир 9-10 кишиден акча чогултуп алат. Ал өтө чоң суммадагы акчалар да. Анан жыйынтыгы келет, баягы тесттин жыйынтыгы келгенде албетте айрымдары баягы порогтон төмөн болуп калат, өтпөй калат. Анан ошолор аны кайра давить этип башташат экен. Ал кыз болсо алардан дагы андан көбүрөөк акча сурайт. Болбой атат, начинары чечип берет деп. Акчага жетпей атат. Жетпей атат деп, анан көп суммадагы акчаларды ала берген. Аягында мага эмелер келди. Ата-энелер келген жок, коркутуулар болду. Вплоть до того, что мындай черныйлар силерди заказ бериптир дегенге чейин болду да. Андан тышкары биздин органдар ошол тарабынан иш козголуп, анан мени баягы эмеле каматабыз. Жок, каматабыз эмес, анткени эч кандай далил жок да. Анан мен айтам ал кызга: канакей доказательства, канча акча бердиң эле, кайсы жерден бердиң эле? Камеранын астында эч бир нерсе жок. Ал жөн эле ушундай эле орто жолдон эле акча жасаган кыз экен да. Андан кийин ал кыз бир 11 эпизод менен ушундай шылундук менен алданып, анан отурган да. Ал ошол кыз дагы бир кайсы бир адамдарга дагы ушинтип барып, мындай катыштыгы да болгон экен да, бир иштеп жүргөн адамдар менен дагы ушундай учурлар да болгон. Андан тышкары эми
мындай учурлар өтө көп да. Демек ата энелерге болочок дагы эле салданып, дагы эле болсо баягындай ошондой бир жеңил жолдор издегендер бар да. Ушул быйылкы 2025-2026 жылкы ушул тапшыра турган балдарга, бүтүрүүчүлөргө, ата энелерге, мугалимдерге ушул боюнча бир кайрылуу коюңуз. Мен мындай деп кайрылат элем да, ата энелергечи, ала эгерде силердин акчаңар бар болсо, эгерде силер балаңар жакшы жыйынтык алып, кийин келечеги жакшы болсун десеңер, анда сөзсүз түрдө ал акчаны баланын өзүнө салгыла деп суранам да. Курска берсин. Анткени себеби ооба, курска береби, же балким жанына отуруп окуйбу, же интернет байланыш түзүп береби, YouTube ачып береби, шылса өзү менен өзү баланын өзүнүн дарамети өнүккөндөй кылып шарт түзүп бериш керек да. Эгерде сен ал акчаны бирөөнө алып барган учурда баары бир анын жыйынтыгы болбойт, майнабы чыкпайт. Анткени жанагындай процедуралар бар. Ал жөн гана случайность менен балким бала өзү жакшынакай тапшырды. Сен ага ишенбей бирөөнө акчаны берип атасың да. Мына азыр деле ушундай бир учурлар бар да. Бир тааныштарыбыз келди, мага келип айтат да, мен вуздан бир жакшы адам таап койдум дейт. Мен ошого акчаны берейин, силер бияктан жакшынакай кылып бергиле дейт, жыйынтыгын сертификатын жакшы кылып бергиле. Бияка барганда сүйлөшөлүт дейт. Анан мен айтып атам, ал мүмкүн эмес. Мүмкүн эмес, сиз балаңызга ишениңиз. Мына колдоо болсун, мынакей пособие, мынакей сайт, мынакей видео сабактар, пробный эмелер бар, тесттер. Ошонун баарын өткүлө десең, ошону өтүп, ал бала өзү алыскы аймактан келген адамдар экен. Өзү жакшынакай болуп 138 упай алат. Бирок ал жогорку баягы категориялар боюнча келгенде толук аймактан келген бала үчүн бюджетке орунго өтүп кетет. Ошол жеңе менен кийин сүйлөшүп атам. Ал жеңе мынтип айтып атат. Мен ошо 5000 сомду баягы сүйлөшкөн адамга вузга алып барып берип бердим, өтпөдү дейт. А вузда иштеген адам башка университетте иштейт, баланын өткөн жери система менен онлайн башка университетте тапшырып атат. Мен сурап атам жеңемен, жеңе, ошол 5000 сомго балаңызга акча алып, кийим алып бериңиз, китеп алып бериңиз. Бияка жашаганга шарт түзүп бериңиз. Эмне үчүн кайдагы бир бирөөнө эч кандай тиеши жок адамга берип атасыз десек? Ал уят жак жогорку окуу жайдын мугалими өттү алып койду да. Эч кандай катышы жок, туура. Эч кандай тиешеси жок. Анан алай. Көрдүңүзбү, алдоонун кандай жолдору бар, урматтуу биздин замандаштар, Анан ал айтып атат, эми кантип эле ушундай болсун? Ой, Кыргызстанда деле бир жөн эле өтүп кетүү мүмкүн эмес. Өз күчү менен мүмкүн эмес. Тааныш керек. Ооба, сөзсүз түрдө тааныш керек. Ошондуктан мен тияка айтып койгом, ал тиги вуздагы тааныштары бар экен, ошого айтып коюптур. Анан ал мына өтүп кетпедиби деп, эмдигичекте баласына ишенбейт. Баласы өзү өттү. Баласы өзү мээнет кылды, баласы өзү жакшынакай өттү. Ошол салган акчаңды ата эне баласына бербейт. Баласына ишенбейт, баласына ыйгайгысы келбейт. Бул өтө мындай коркунучтуу, көрүнүштүү, кейиштүү жагдай. Анткени биз мынакей тойго десек, ар бир кыргыз акча табат. Бул мындай мисал болуп атпайбы? Башка күнүмдүк, отурумдук нерсеге десе биз акча табабыз, а эми балаңа келгенде, кийимге келгенде, китепке келгенде жада калса, акча жок. Каяктан тапмак элем? Мамлекет бериш керек деген ушундай мамиле бар да. Ошонусунун баары мындай бир аз кейиштүү. Ошондуктан ушундай кейстер бар. Жакшы. Мен ойлойм, биздин көрөрмандарга, өзгөчө ата энелерге сабак болот болуш керек. Анан эми кичине мындай дагы контентке алып түшсөк, азыркы күндө мындай коомдо, депутаттардын арасынан, биздин ушул кесиптештерибиздин арасынан деле ушундай нерсе бар. Эмне бир жылда эле ушул тиги билимди баалоо усулдары цом өткөзө берет. Башка мекеме жокпу деп. Мунун сыры эмнеде? Ушундай айтыңыз. Тест кирген учурда, жалпы республикалык тест, бул атайын президенттин указы менен кирген нерсе экен да. Анткени бул жерде жагдайды өзгөртүш керек болчу. Түп тамырынан коррупцияга бөгөт койгон долбоор катары кирип атат. Ошондуктан эң биринчи киргенде баягы Акселс тарабынан, андан кийин биздин мекеме түз дайындоо аркылуу, прямое назначение деп коет, ошондой болуп бекитилген нерсе эле. Андан кийин албетте убакыт өткөн сайын бул ситуацияга мындай башкача карай башташты да. Келгиле бул монополия болуп кетти деп, анткени өлкө да өнүгүп атты, көп маселелер каралып атты. Анан монополия болуп кетпеш үчүн келгиле биз буга тендер жарыялайлык деп, анан жыл сайын тендер жарыяланган учур болду. Албетте биз ошол учурда тестти өткөргөн мекеме катары ал тендерге катышып, биздин баягы өткөрүү
тажрыйбабыз эске алынып, шарттарыбыз эске алынып утуп аттык 1 жылдык тендер. Кийин ушул тендер 1 жылдык тендер болгону бул өтө эле ыңгайсыз болот экен, анткени жыл сайын баягы алмаштырып турган нерсе. Биз мекеме катары дагы биз тестти өткөрөбүзбү, өткөрбөйбүзбү? Биз азыр тесттин тапшырманы түзүшүбүз керекпи же түзбөй эле койушубуз керекпи деген суроо дайым турган, ушундай жаратат. Ошондуктан кийин бул ситуация дагы өзгөрүп, ар бир 3 жылда тендер жарыяланып калды да. Акыркы жылы, акыркы 3 жылдыкта бул тендер эмес конкурс деп аталды. Анткени себеби тендер болуш үчүн мамлекеттен түшкөн акча каражатка өтүш керек экен да, ар бир нерсе. Ошого тендер жүргүзүлөт. Ал эми бул жерде мамлекеттин акчасы жок. Мамлекеттен бир тыйын албайсыздар. Мамлекеттен бир тыйын албайбыз жалпы республикалык тестти өткөрүүгө. Бул тест ата-энелердин төлөмүнөн, каттоо төлөмүнөн түзүлөт. Ар бир жылы, ошол ар бир 3 жылда дейин акыркы жылдары тесттин баягы биз мына келерки 3 жылга дагы конкурс жарыяланышы керек, бирок баалар абдан өсүп атат. Бирок кандай өссө дагы, өспөсө дагы, мисалы үчүн буга чейинки 3 жылда биз 470 сом деп дайындадык. Ошол 470 сом баалар өскөнүнө карабастан, инфляция болгонуна карабастан туруктуу 3 жылга болуп берди да. Биз ошондуктан болуп калган турбайбы? Мен сиздердин 2024-жылдагы отчетто карасам, где-то 250 миңдей минуска кетипсиздер, Ооба, жетпей калат да. Ооба, жетпей калат. Демек, быйылкы 2025-26 окуу жылында бир аз болсо да көтөрүүгө туура келет экен да бааны. Ооба, ошондуктан ар бир 3 жылда баягы тест өзүн өзү акташ керек да, хотя бы. Коммерциялык уюм эместер, бирок өзүңүздөр багышыңыздар керек. Ооба, анткени бардык биздин ишмердүүлүгүбүз ушул тестти түзүүгө жумшалып атат да. Бизге көп суроо берет да, эмне үчүн ушул силер эле утасыңар деп, сиз берген суроону дагы беришет. Анткени себеби биз кандайдыр бир мындай четтеги бир влияние жок да. Биз болгону гана биз өзүбүздүн тажрыйбабызга ишенебиз. Кандай таризде өткөрөбүз, бардык планды беребиз. Кандай шартта болот, анан жыл сайын тестти өткөрүп келе жаткандан кийин ишеним албетте бизге дагы бар. Бирок баса белгилеп кетүүчү нерсе. Ар бир эле башка мекемелердей болуп, ар бир эле каалаган мекеме катышса болот, биздей болупчу. Эгерде алардын дагы күчү жетсе, ооба, ал конкурстар ачык жарыяланат, ал конкурска катышып, алар дагы өзүн сынап көрсө болот. Эми айрым жанагы Facebooktан мен көчө жарыялап койдум эле, ушул суроо бериңиздер, ушу чынары айым келет деп. Анан кээ бир мугалимдер көп айтып атышат, ушул баягы мурунку жылдагы болгон тесттерди баягы ошонун базасын жарыялап эле койбойсуңарбы, бизге даярданганга жеңил болот эле дейт да. Бул мугалимдерге, биздин ушул кесиптештерге эмне деп айта аласыз? Тесттин тапшырмалары ушул иргөөдөн өтөт деп айтып атпаймынбы? Көп варианттары болот. Анан албетте ачыктагы дагы бар да. Алар кандайча жол менен ачылат? Биринчиден бул онлайн тест. Акысыз онлайн тест. Мына азыр дагы биз жаңырталы деп атабыз, вариантын дагы. Ар бир адам каалагандай эле кирип өзү тестти тапшырса болот, сайт аркылуу сынак тесттер тапшырылат. Андан тышкары колдонмолор. Колдонмолор чыгып турат. Ал колдонмонун ичине дагы ошол чыныгы тестте чыккан баягы реалдуу тесттер чыгарылат. Ошол жерде болот. Андан тышкары биз акыркы жылдары өтө популярдуу болгон бул окуучулардын көз карандысыз тест өткөрүп келатабыз. Ар бир ата-эне, ар бир мугалим эгерде кааласа ата-энелер менен сүйлөшүп, биздин мекеме менен келишим түзүп, балдарды тесттен өткөрсө болот. Канча убакытта берет турат ошол? Жыл сайын, окуу жылы башталгандан баштап апрель айынын бир ортолоруна чейин өткөрүлөт да. Демек, алдын ала катталыш керекпи? Кандай шарт ошол? Ооба, эгерде региондордо болсо району аркылуу бизге заявка берсе болот, же биздин телефондорго түз байланышса болот. Эгерде Бишкек шаарында болсо, балдар өздөрү деле тапшырып атышат. Ар бир, мисалы үчүн, суббота күнү же воскресенье күнү бир жогорку окуу жайдын ичинде атайын микс ушундай тесттер жүргүзүлөт. Ал жерде дагы баягы иштеп чыккан уже тесттер түзүлөт да. Анан ачып баарын тең ачып койгула дегендин дагы бир коркунучу бар да. Бул баягы илим жагынан алган дагы нерсе да. Ар бир нерсени эгерде сен бир кайталай берсең, баягы орус тилинен алганда тестте натаскивание деген түшүнүк бар да. Эгерде сен окуу акылыңды өрчүтпөй эле
бир нерсени улам кайталама жумушту жаза берсең, фактология болуп калса. ооба, эгерде фактология болобу же болбосо кандайдыр бир тапшырманы деле, кандайдыр бир ишмердүүлүктү деле улам жаза берсең, албетте сенин гөндүң пайда болот. Бирок бул гөндүң пайда болгону акыл эсти өрчүтпөйт. Сен албетте ошол гөндүм менен бул тесттин максатына белгилүү бир бал алышың мүмкүн. Ооба. Тесттин максатына келе турган болсок, тесттин максаты бул жогорку окуу жайларда өз окуусун ийгиликтүү улантып кете ала турган балдарды тандап алуу. Бул багытта тест өзүнүн максатын толугу менен актап жатат. Анткени миңдеген окуучулар жогорку окуу жайларга өтүп жатышат да. И тесттин тапшырмалары билимге багытталган эмес. Канчаны эстеп калдың, формуланы билесиңби, эрежени кайра айтып бер деген нерселер эмес. Ошол эрежелерди, формулаларды же алган, билбейм каяктан алды билимди. Балким мектептен алдыбы, балким китептен окудубу, балким интернеттен окудубу, балким тажрыйбадан алдыбы. Бирок ошол билимдерин пайдаланып, ошол жагдайдан чыгып кетсе, анда бул ийгиликтүү окуй турган адам да. Ошондуктан тесттин тапшырмалары бул толугу менен баары чыгарылышка биз ошого каршыбыз да. Анткени себеби тилекке каршы азыр ушундай заман болду, баягы клиповое мышление деген бар, даяр оокатты каалаган. Жада калса биздин мугалимдерибиз да ошондой да. Анткени баягы тапшырмаларды биз тестке кандай даярдаш керек деген курстарды өтөбүз да. Анан ошол жерде балдардын, окуучулардын акыл эсин өнүктүрүүчү тапшырмалар, ушундай суроолор, жогорку Блумдун концепциясы боюнча, фактология эмеси боюнча, фактологиялык эмес, жогорку даражадагы тапшырмаларды түзгүлө десек, ой биз ал оор экен, аны биз түзбөй эле коелучу, силер эле бизге берип койгулачы, биз ошо менен эле улам эле иштете берелик дейт да. Бирок анда майнап чыкпайт. Ал дагы кайсы бир мезгилде мындай бир тупикке алып келе турган нерсе да. Анткени заман дагы өзгөрүп атат. Анткени тесттин тапшырмаларында кандайдыр бир мындай непредвиденный ситуацияда, бир күтүүсүз жагдайда абалдан чыгуу, ошондой учурда жол табып кетүү деген максаттар дагы салынган. Бул өтө мындай жогорку даражадагы ой жүгүртүүнүн жолу да. Демек, урматтуу мугалимдер, ушуну түшүнүшүбүз керек экен. Демек, жалпы республикалык тестөөлөөдү жүргүзгөн мекеменин максаты, демек, тесттин максаты жанагындай даяр жоопторду берип коюп баягы ат чапкандай бир тренировка эмес. Ооба. Демек, жанагындай ар кандай кырдаалдардан чыга алуу, балдардын ойлонуусун талдоо жөндөмүн өнүктүрүү, туурабы? Ошол адамдар кийин жогорку окуу жайга өтө алат. Ошол адамдар ийгиликтүү боло алат. Ошол адамдар кийин Кыргызстандагы балдарга билим берет. Ошол адамдар бизди дарылайт. Ошол адамдар бизди башкарат. Ошол үчүн бул жерде кандайдыр бир механикалык же жана натаскивание жолу менен бир искусственным образом бир нерсени көтөрбөй, табигый нерсе, акыл эсти өрчүтүү аркылуу жакшы көтөрүшүбүз керек. Ошондо сапат болот да. Сапат болуш үчүн мына ушундай жолдор керек. Демек, как раз бүгүнкү күндө ошол жалпы республикалык тестөөлөрдү өткөзүү билим берүү багытында жүргүзүп аткан саясат менен шайкеш. Биз айтып атабыз, биз чыгармачыл, өз алдынча ойлонгон, чечим кабыл алган, жоопкерчиликтүү балдар өсүп чыксын деп атабыз. Демек, ошого дал келет. Бул багытта биздин жалпы республикалык тест баягы колдо бар алтындын баркы жок деген нерсе ушунда да. Албетте элибизге биз ыраазыбыз. Эл баалап, эл билет да тесттин керек экенин. Анан айрым учурларда ушундай нападкалар болот. Муну жоюп эле салыш керек, эскичеге келиш керек деген нерселер да. Анан бирок жалпы республикалык тест бул өтө прогрессивдүү тест болуп 2002 жылы эле киргизилген да. Ошол учурда эле кыргыздар, Кыргызстан, кыргыз өкмөтү ушул алдыга карап бизге көралган, бизге деген баягы жаттама айтып бере турган балдар кереги жок, андай адистер кереги жок. Бизге жолун таап кете ала турган, өзүнүн мээсин иштетип окуй ала турган адамдар керек. Биз ошого басым жасашыбыз керек деп, ушул тесттин максаты ошондо коюлган да, форматы дагы ошондо коюлган. Мисалы үчүн Россияны алсак, Казакстанды алсак, ал жерде билимге багытталган фактологиялык тесттер. Кийин алар уже түшүнүп, анан бир 10-15 жылдан кийин биздин форматка ойлонууга кетип атышат да, итого келишели. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө эге жөнүндө эле мисалы үчүн бир секрет эмес. Ооба. Албетте,
ал көп коррупциянын элементтери бүгүнкү күндө ачыкка чыгып атат. Өзгөчө окуу жана түшүнүүгө басым жасаган тест, ал учурда пизада катышкан эмеспиз биз. Именно ушул окуган нерсесин түшүнгөн адам гана алдыга кете алат деген ушул атайын тесттин бөлүгү аналогиялар, окшоштуктар жана сүйлөмдөрдү толуктоо деген. Бул деген мындай кандайдыр бир логика деп айтса эле, баягы бир тапшырма болду го, бир депутат суроо берди да, 5 теректе 5 алма деген сыяктуучу. Андай суроолор албетте келбейт. Бул мындай акылга сыйбаган дагы нерсе да, анткени андай логикалык суроолор эмес. Бул мектептеги билимге, алган билимине таянган тапшырмалар да. Мисалы үчүн тестти түзгөндө ушуну как раз мугалимдерге ачыктай кетели. Мугалимдер көп мындай болуп атпайбы? Мисалы үчүн баягы бүгүнкү күндө ушул тестке каршы же болбосо каршы пикирин билдирген адамдар, бул мектептин программасына дал келбейт экен деген суроону көтөрүп атышат. Ушуга жооп. Мен ушуга айтам да, эгерде ушул сүйлөмдү мектеп программасына дал келбейт деп мугалимдер айтып атса, демек ал мугалимдин компетенциясын караш керек. Анткени бул өтө көйгөйлүү нерсе. Сен эгерде жөн эле ооз учуңан айтып койсоң, тесттин тапшырмаларын көрбөй туруп эле, анда ал башка нерсе да. Бирок сен ошо тапшырмаларды көрүп туруп, ошолор менен иштеп атып, балдарга даярдап атып, анан кийин дал келбейт деп атсаң, бул туура эмес нерсе да. Анткени тест түзүлгөн учурда эң биринчи шарт, тендерден өтүүнүн биринчи шарты бул тесттин тапшырмаларын мамлекеттик стандартка таянып, мектеп программасынын чегинде түзүлүшү керек деген. Бирок ошол эле стандартты ачып карасак биз, бала окуган нерсесин жаттап калып эле билиш керек деген нерсе жок. Ал ошол окуган нерсесин колдоно билиш керек. Формулаларды пайдаланып эсеп чыгарыш керек. Ар бир, мисалы үчүн, тесттин эки бөлүгүндөгү маалыматты салыштыра билиш керек. Аларды далил таба билиш керек, мисал келтире билиш керек деген нерсенин баары тең стандартта бар нерсе да. Бунун баардыгы тең ой жүгүртүү. Кайсы бир билимге таянып, биз ошол билимдин негизинде тапшырмалар түзүлөт да. Жанагыдай абстрактуу логикалык бир дагы тапшырма жок. Ар бир тапшырма бул кайсы бир нерсеге таянып жазылган. Мисалы үчүн окуу жана түшүнүүнү эле алайын. Кээ бир мугалимдер, бул мен үчүн өтө мындай кейиштүү нерсе да. Кээ бир мугалим айтып атса, эгерде окуу жана түшүнүү мектепте жок деп атса, бул өтө чоң трагедия. Анткени биз эмнени окутуп атабыз? Эгерде биз окуганын түшүнбөсө, эгерде биз ошону тест аркылуу текшере албасак, анда бул трагедия. Демек ал мугалимдин бүгүнкү күндөгү мектепте иштөөсү дагы бүгүнкү күндө коркунучтуу деп ачык айтып жатат. Ооба, анткени биз эмнеге үйрөтүп атабыз? Демек бала ушуну окуган нерсесин аңдай албай атса, айтып бере албай атса, ал жөнүндө ой жүгүртө албай атса, мугалимдин сабак максатына жеткен жок да, туура. Ооба. Аналогия деген жок деп айтышат. Мектепте жок, андай сабак жок. Ооба, сабак жок, бирок окшоштуктар жана аларды салыштыруу ар бир сабакта бар. Эмне үчүн ушул бөлүк тестке киргизилген? Мен жөн эле мындай жалпак тил менен эле түшүндүргүм келип атат да. Анткени себеби бар ойлошот да, аналогия бөлүмү өтө оор. Аналогия жана сүйлөмдөр толуктоо дегенде алып салыш керек дейт да. Эмне үчүн ошол тестке киргизилген? Негизи ар бир таанып билүү процессинде бул мектеп мугалимдер дагы педагогдор. Алар дагы ошол педагогикалык бир курсту, сабакты, университетти бүткөн, психологияны бүткөн адамдар. Ооба. Демек ошолор дагы түшүнөт да, что таанып билүүдө ар бир нерсе, мисалы үчүн биз бул эң биринчи стаканды мен биринчи жолу көрүп атсам, мен мурда бул эмнеге окшош? Эмнеге окшош? Кандай кылып колдонсо болот деген бир параллелдерди жүргүзөм дагы. Ошол аркылуу мен бул стакан деп өтө упрощенно айтып атам, бирок ар бир теманы өткөндө ошондой бир жол менен таанып билет да. Эгерде сен баягы бизде окутканда биринчи сабакка келгенде теманы түшүндүрөр алдында балдардан сурайсың, бул боюнча эмнени билет балдар? Туурабы? Эмнени билесиң буга чейин? Ушул теманын тегерегинде бир немени өттүңөр беле деп сурап туруп, андан кийин жаңы маалыматты берет да. Мына ушул окшоштуктарга багытталган нерсе. Кичинекей балада дагы окшоштуктар, салыштыруу бар, аналогиялык ой жүгүртүү, психологиялык термин менен айтканда бар. Канчалык деңгээлде ушул аналогиялык ой жүгүртүү адамда жакшы өрчүгөн болсо, ал ошончолук ийгиликтүү боло алат. Жакшы. Мындай нерсе да дагы
тестте жана аналогияларга айтып келгенде, мисалы үчүн биологиядан же физикадан же ар бир баягы илимдин ар бир тармагындагы тапшырмалар бар да. Бул окуу жана түшүнүү жана аналогиялар жалаң гана кыргыз тили адабиятына же орус тили адабиятына гана байланышкан нерсе эмес. Ар бир предметке байланышкан нерсе да. Анан ошондуктан бул мындай сөзсүз түрдө камтыла турган нерсе. Канчалык деңгээлде сен ушул жакшы салыштырып керектүү нерсени алып өзүңө, кереги жок нерсени иргеп салып иштей алсаң, ой жүгүртө алсаң, демек сен ошончолук ийгиликтүү болосуң жогорку окуу жайда. Демек биздин мектептин мугалимдерин айтып коюш керек экен да, баягы мектептин мугалими жанагы бүгүнкү күндө жалпы республикалык тестирлөө мектеп программасына дал келбейт деген мугалим жаттама жанагы 2 жерде 2, 4 дегенде жаттама жоопту күтүп аткан мугалим да, туурабы? Демек кандай бир деңгээлде балдардын ой жүгүртүүсүн, дүйнө таанымын кеңейтүүгө бир салым кошпогон деп койсок болобу? Кандай дейсиз? Балким баардыгы теңелентпейт, бирок ошондой адамдар бар да. Бар эмес. Ооба, анан аналогияга келе турган болсок, жана окуу жана түшүнүүгө деле келе турган болсок, бул жерде мындай өтө жана көрөгөчтүк ушул жерде да. Канчалык деңгээлде тест өзү прогрессивдүү жана бул прогноз берүүчү тест. Канчалык деңгээлде бул бала азыр тестти тапшырган бала жогорку окуу жайда окуп кете алат же окуп кете албайт. Ушул суроого жооп берип атат. Прогноз берүүчү тест болуп атат да. Анан эгерде биз жөн эле фактологиялык билимди эле мектепте баягы 4 тараптан чыга албай жомок айтып берсек, кайра ошонун каармандары кирсин деген эле фактологиялык суроонун ичинде жүрсөк, анда ал бала ийгиликтүү окуй албайт. Эгерде биз жаңы сунуштарды киргизе ала турган, жаңы бир ачылыштарды жасай турган, Кыргызстанды жаңычылдыкка алып кете турган багытка бара турган болсок, биз именно ушул ой жүгүртүүгө басым коюшубуз керек. Эми биз чынарай мындай мугалимдерге биз бүгүнкү күндө мындай өтө маанилүү бир жагдайды айтып коюш керек да. Биз мына 20 жылдан ашык убакытта эле ушул дал келет, дал келбейт, жоюш керек деген нерсени мугалимдер ушундан чыга албай келатабыз да. Демек, урматтуу мугалимдер, демек келиңиздер дагы алдыга кадам таштайлы. Демек бүгүн жалпы республикалык тестилөөнүн дал келип, дал келбешин эмес. Демек балдарыбызды биз кантип дагы өнүктүрө алабыз? Жаңы тексттер менен иштейби, аналогия менен иштейби, предметтик кандай бир өзүнүн компетенциясынбы, жалпы республикалык тестилөө жанагы социалдык статусуна, аймагына, баланын экономикалык абалына карабастан жогорку окуу жайда окуп кетет жана кете албай тургандарын аныктап берип атасыздар, туурабы? Жол ачып берип атат балдарга. Анан эми жол ачып берет демекчи, мына 2024-жылкы отчетто карасам, 975.181 абитуриент тапшырган экен буга чейин. Эми быйылкы 57.000 кошкондо демек 1 миллиондон ашык, 1 миллион 30 миңге жакын окуучу бүгүнкү күндө жалпы республикалык тестти тапшырды. Анын ичинен 120 миңден ашык окуучу мына быйылкы 7.000 кошкондо ошондо бир 125 миң окуучу бүгүнкү күндө ушул жалпы республикалык тестилөөнүн негизинде билим алды. Эми анын ичинен дагы карай турган болсок, мисалы үчүн жанагы мен отчетторду карап чыктым, анын ичинде ушундай болуп атат, жанагы почти 50% айлык болсо, 45% жакын айлык болсо, дагы 10-20% жакын толук деп 70% жыл сайын алыскы айылдан келген баланын багачы болуп атат, туурабы? Жыл сайын ушундай болот. Жыл сайын ушундай болот. Бул көрдүңүздөрбү, жалпы республикалык тестилөөдө тапшырып ийгиликтүү жогорку окуу жайга өтүп аткан балдардын 70% жөнөкөй айылдан чыккан балдар, туурабы? Ооба. Бул сиз болжолдуу сандарды айтып атасыз, анан жана 120 деген сан жогорку окуу жайдын бюджеттик орундарында гана өткөн. Ал эми андан тышкары көбүрөөк орундар, контракттык орундарга да берилген. Сиз айтып аткан жанагы эркел диаграмма, ушул маалымат да, сандар боюнча маалымат. Бул боюнча көп депутаттар, мен ушул жерде мындай бир аз капамын да депутаттарга дагычы. Айтыңыз, капачылыгыңызды, оюңузду менен айтпаңыз. Учурдан пайдаланып айткым келет да, анткени себеби биз мекеме катары турабыз, билим берүү министрлиги дагы турат да, анан баягы чоң трибунада, өлкө үчүн маанилүү трибунадан бир чыгып эле бир балп айтып коюшат, ал ошол маселени көтөрөрдүн алдында чын эле ушундайбы, чын эле мектеп программасына дал келбейби, чын эле айлыктар өтпөй атабы деген суроону берсе эле, талдап коюшпайбы? Талдабаса деле бизге суроону берип койсо, биз ошол сурооного эле жообун айтып, статистика менен, цифралар менен айтып берет элек да. Анткени чындыгында сиз айтып аткан нерсе мына көп жолу айтылды да чоң трибунадан. Айлыктар өтпөй атыптыр.
дегенчи, бул деген туура эмес экен деген маселе көтөрүлүп атат да. Именно жыл сайын 70% өзүңүз айткандай, мына сиз отчетту абдан жакшы талдаптсыз, сизге чоң ыраазычылык. Анткени отчетту жыл сайын жасайбыз, ачып окубай эле ар бир мектепке жөнөтүлөт, ар бир жогорку окуу жайга жөнөтүлөт, сайтта ачык турат. Бирок ошону окубай эле баягы алгандан кийин баягы полкага салып коюп унутуп калып атат да азыр. Демек жана отчет ар бир мектепке таркатылат. Ар бир мектепке таркатылат. Урматтуу мугалимдер, агартуучулар, талдайлы, карайлы, бул аябай маанилүү. Себептен биздин ишибиз намус ушул да, туурабы? Анан ушул нерсени айтышат да, айлыктар өтпөй атыптыр деп. Жок. Сиз айткандай 4 категория бар. Жалпы республикалык тесттин жыйынтыгы менен жогорку окуу жайларга кабыл алуу категориялары бул өкмөттүн абдан жакшы табылгасы. Анткени эгерде мындай категориялар жок болсо, чындыгында эле Бишкектен эле же болбосо баягы жеке мектептерден же область борборунан эле келгендер бюджетке эле өтүп кетмек, ошолор эле өтүп калмак да. Анан акыйкат болсун деп бул системаны программа 1, стандарт 1, бирок шарттары башкача болуп атпайбы мектептердин? Шаардагы менен салыштыруу мүмкүн эмес да. Ошондуктан бул 4 категория бөлүнгөн. Биринчиси бул Бишкек шаары өзүнчө. Экинчиси бул айылдык мектептер, андан тышкары чакан шаарлар жана область борборлор, андан тышкары тоолуу аймактар. Тоолуу аймактардагы айылдык деп айтсак болобу? Албетте болот. Демек, ушул категория менен бөлүнгөндө, эгерде биз балким бул подкастка дагы кошумча маалымат кылып, биздин отчетту дагы тиркеп коебуз. Ошол жерде көрүп алсаңыздар болот. Канча адам тапшырса, ошого пропорционалдуу адам кабыл алып жатат. Орундар берилип атат. Ошого жараша бюджеттик орундар да ушундай, контракттык орундарда дагы ал категория иштебейт. Контракттык орундарга кабыл алууда 4 категорияга бөлбөйт. Бирок баары бир деле тапшыргандардын саны айылдыктар көп болгондуктан көбүрөөк айылдыктар жогорку окуу жайларга өтүп жатат. Бул эми мындай оңой эле баягы цифралар менен эле талдап коюучу нерсе да. Абдан сонун. Мына буга чейин баягы биз айтпадык, коррупциялык жогорку окуу жайга өтүүдөгү коррупциялык элементтерди жоюу деп. Мисалы үчүн алгач контрактка кабылдаганда жалпы республикалык тестилерге кирбей жүрдү, туурабы? 2012 жылдан баштап кире баштадыбы? 2012 жылы контракттыктарга кечки окутуу, сырттан окуу баардык формаларына киргизилди да. Анткени бул киргизилген жолу эмне үчүн болду? Анткени себеби бюджетте өзүн өзү абдан жакшы актады. Ошол учурда билесиздерби, бюджеттик орундарга жогорку окуу жайдын, мен да ошол учурда жогорку окуу жайда иштечимин. Жогорку окуу жайда окуган балдар менен бюджеттик орундарда окуган группалардагы, анан контракттык группаларда окуган балдардын айырмасы бир топ болуп калган. Анткени себеби бул жерде коррупция бар болчу. Контракттык орундарга сен контракттын акчасын жогорку окуу жайга төгөсүң, андан тышкары жеңичинен алып барып тияка бересиң, анан окуп окубай эле, ошол даже биз сабак берип аткан учурда дагы айырмасы бир топ болчу да. Бюджеттик орундагы балдардын даярдыгы күчтүү болгондуктан бул система ал жака дагы киргизилип, улантылып келди. Бул мындай абдан жакшы кадамдар болду деп айтсак болот да. Анан эгерде башында киргизилген учурда баягы ректорлор эми тарыхта айтып беришет, карама каршы баягы каршы болдук элек. Ректорлор өздөрү бир топ каршы болдук элек. Кийин ойлосок жыргап эле калдык. Ач бир ач кулактан тынч кулак деп бизге звоноктор да жок болду. Тигини киргиз, муну киргиз деген да жок болду. Албетте кто-то пострадал деп коюшат, бирок жалпы жонунан алганда ошол ректорлор, мугалимдер, акча тапкан адамдар эле таба албай калышты да. Бирок жалпы жөнүнөн сапат дагы жогорулады деп айтышат да. Абдан сонун. Анан бул жерде дагы бир маанилүү нерсе, жанагы тесттин купуялуулугу деген нерсени биз жогоруда айтып кетпедикпи? Бүгүнкү күндө ошол эгерде ошол сиздердин жалпы республикалык тестилөөнү өткөзгөн мекеменин, негизги мекеменин сакталып тургандыгынын бирден бир себеби жогоруда да айтып кеттик, бул баягы жөн эле бир кандай бир деңгээлде баягындай түшүнүккө, бирөөлөрдүн бир таянычына эмес, илимге таяндыгыңыздар. Бул эми тестология илиминин ар бир кадамыңыздар, демек тестология илиминин тыянактарына негизделип жүрүлөт экен, туурабы? Ооба, сөзсүз түрдө. Андан тышкары бул тесттин эмне үчүн эл арасында колдонуп келатат, эмне үчүн колдоо бар да. Ушул эми баары бир эл билет.
кандай деп айтпасак да, кандай чоң трибунадан кандай айыптоолор айтылбаган учурда деле баары бир жалпы элдин колдоосу бар. Анткени себеби ар бири чындыгында эле балдар жогорку окуу жайга мындай ар бир мугалим деле, ар бир ата эне деле тиги кандай окучу эле кандай өттү деген суроого жооп берип коет да. Канча пайыз өтүп атат деген нерселер бар да. Андан тышкары жана бул тесттин өзүнүн мындай эң жакшы жетишкендиктеринин бири бул социалдык жардам катары кеткен нерсе болуп атпайбы? 470 сом менен бир жылда ошо 470 сом, андан тышкары кийин мамлекеттик тил боюнча тест киргизилди, 200 сом болуп кошулду. Бирок ошол акча менен бала жогорку окуу жайга өтүп кетип атат да. Мен өзүмдүн жана мисалымды айтып кеттим. Экинчи жылы тапшырган учурда окууга өткөн жылы 1,5 ай биз бир туугандыкында жашаганбыз да. Мамам экөөбүз чогуу келип, ошол 1,5 ай ар бир 91 жылы. 90 жылы мен иштеп калдым, 91 жылы. Анан 1,5 ай бир жумада бир экзамен, анан бир жума күтөбүз анын жыйынтыгын. Кайра кийинки жума дагы экзамен болуп, 3 экзамен, анан 3 экзаменден кийин дагы бир жумадан кийин конкурс. 4 жума ошо биз бирөөнүн үйүндө атайын тетиги нарындан келип ошо баш калкалап жашаганбыз да. Жолго кеткен жылы. Ал жерде элдин пейили башка эле. Ооба, анда башка. Ошондо ошол кез эч качан унутпайм да. Анткени себеби бул ошол себептен дагы көп адамдар келбей калышы мүмкүн да. Бишкекке жол киреси жок болуп баягы айтып беришет го. Келе албай калышат. Жашамак түгүл, азыр жашоо дагы оор. Азыр бул система аркылуу 670 сом мектебиңен катталасың, же болбосо ошол жактагы райондук билим берүү борборунан барып катталып атасың. Сага кадимкидей жана кагаз келет, чакыруу баракчасы, кабарлоо баракчасы. Аны менен сен өзүңдүн жашаган айылыңа эң эле алыс болгондо ошол жакын рай борборуна барып, ошол жерде тест тапшырасың. Ошону менен күтөсүң дагы, жыйынтыгы сен мектебиңе же ошол районго келет. Ал жерден жыйынтыкты алып, мен ушунча упай алыптырмын, мен Бишкекке барсам болот экен деп. Ито баргандын да кереги жок. Азыр 2021 жылдан баштап Билим берүү жана илим министрлигинин онлайн системасы иштеп жатат. Телефонду ачып эле ошол жерден бир жогорку окуу жайды тандап, адистигин тандап, кнопканы басып, анан жогорку окуу жайдын студенти болуп калып атасың дагы. Сентябрда келип окуп атасың да. Балким сен Нарынга барып окуп атасың, балким Баткенге барып окуп атасың, балким Ошко. Сен кошумча каражат кетирген жоксуң. Эч кандай жок да. Анан бул дагы чоң колдоо. Абдан жакшы да. Анткени себеби бюджеттик орундар дагы азыркы учурда бир аз көбөйдү, саны дагы бул боюнча көбөйдү. Мугалимдик адистиктерге жана тийиштүү, керектүү адистиктерге дагы саны көтөрүлүп атат. Ошондуктан бул абдан жакшы мындай нерселер да. Анан сиздер дагы байкап атсам жаңыланып атасыздар, мисалы үчүн 20-20 жылдан баштап жанагындай онлайн тапшыруу, жанагындай жалаңгана келип, физически келип отурбастан, баягы жанагындай документтерди кабыл алуу, онлайн каттоо жакшы болду. Ооба, тест бизге көп суроо беришет да, ушул боюнча да мындай жакшы суроо берип атасыз. Эмне үчүн тест онлайн эмес депчи? Бир күндө эле алып чыгарып эле берип койбойсуңарбы деген нерселер бар да. Анан биз дагы ошол багытта өнүккүбүз келет. Албетте баары тең санариптештирүү деген бир жакшы болуп атпайбы? Бирок анын санариптештирүүсүнүн минустары дагы көп да. Кандай жакшы нерселери бар болсо, ошондой жаман нерселери дагы бар. Бул багытта биз онлайн каттоону баштадык. Онлайн каттоо ар бир мектепте жеткиликтүү. Өзүнүн баягы жыйынтыктарын ошол жерден баягы каттоо болуп, жыйынтыктарын бизге жөнөтүп койгон да, документтерин жөнөтүп коюуга. Азыр биз ошо балким жыйынтыктарын дагы бир баягы азыркы учурда биз Билим берүү жана илим министрлигинин сайтына беребиз. Ошол жерде жалпы сайтта катышуу процессинде алар кирип көрүп алса болот да, ошол учурда. Ал эми тесттин өзүнүн онлайн кылуу бул өтө көп тобокелчиликке алып келет да. Анткени тестология илимине дагы эле карай турган болсок, эң негизги мындай эң ишенимдүү тест бул кагаз тест. Кагаз жүзүндө. Байкоочунун астында тур, Ооба. Анткени компьютерден да кылсаң болот, бирок бул жерде чоң маселелер бар да. Мисалы үчүн бул адетта технологиялар керек. Бизге камералар керек, бизге көп компьютер керек.
57.000 адам, мисалы үчүн былтыр 57.548 адам тест тапшырды. Алардын бардыгына тең бир моментте тестти тапшыруу каяктан андай компьютерлер бар. Бизде азыр олимпиаданы өткөргөн учурда дагы биздин мекеме өткөрүп келди. Информатикадан эле онлайн тест жүргүзүлөт. Калгандары боюнча баягы байкоо кагаз түрүндө. Бирок информатикадан өткөргөндө дагы айрым учурда свет өчүп калат, бир жерде интернет байланыш туруктуу болбой калат. Жок, ал класстын ичинде болгондуктан ал мүмкүн эмес, бирок баары бир деле ушундай коркунучтар бар да. Анан өтө көп тобокелчиликтер бар. Хакерский атака деген бар экен. Мисалы үчүн IP адреси менен кирип, бирөө жазамыш болуп видимость создает, ал үчүн башка бир жерде бирөө интернет менен чыгарып аткан учурлар да бар экен да. Ошондуктан азырынча биз бул тесттин форматы дагы буга туура келбейт да. Бул жана фактологиялык тесттерге, мисалы үчүн билимди текшерген тесттер үчүн жакшы, анткени тесттерди баягы генерация кылып, улам бирөөнө башка вариант чыгарып берүү мүмкүнчүлүгү бар. Ал эми бул жалпы республикалык тесттин өзүнүн форматы, окуу жана түшүнүү бул тексттерге байланган нерсе. Ар бир бөлүмдөгү тапшырмалардын татаалдыгы жеңилден оорго кеткени дагы, бул дагы бир форматы бир аз ушул генерация кылганга бир аз туура келет. Чоң рахмат, Раймадан белгилеп койдуңуз. Анан эми Фейсбуктан келген суроолорго дагы токтолобуз. Убактыбыз албетте бизде көбүрөөк убакыт өткөзүлөт, бирок программабыз аябай чоңоюп кетет. Мен ойлойм, сиз дагы келесиз бул эмеде, студияга. Анан бизде Фейсбукта суроо өтөт, 6 сертификаттарды тапшырганчуда тилине карата пропорционалдуу бөлүү маселесин ушуну берип атат. Депутаттар да козгоп жүрбөдү беле муну? Ооба, бул маселе эмнеден келип чыкты? Бул маселе жалпы республикалык тесттин жыйынтыгы менен алтын сертификаттарды алган балдардын санынан келип чыкты да. Мисалы үчүн ушул өкмөттүн токтому бекитилген, тест кирген учурда эле ошол токтомдун негизинде тесттин жыйынтыгы менен эң мыкты 50 упайды алган балдарга алтын сертификат берилет. Бул жерде тили каралган эмес. Анткени себеби орус тилде ал учурда киргизилген учурда өзбек тили дагы өтчү. 3 тилде тапшырганына карабастан баары бир ошо кимиси мыкты алса, ошолор эле алышчу да. Анан акыркы учурда бул тил маселеси абдан мындай козголуп аткандыктан дагы ушул маселени көтөрүштү да. Анан бул жерде албетте биринчиден бул биздин чечим эмес. Бул ушуну мен баса белгилеп айткым келет. Өкмөттүн токтому менен бекитиле турган нерсе. Экинчиден мен өзүмдүн жеке оюмду айта турган болсом, бул бир аз дискриминацияга алып келет да. Анткени себеби баягы мектепке берип аткан учурда биз баладан сурабайбыз. Кыргыз мектепке барасыңбы же орус мектепке барасыңбы деп. Аны ата-эне жетелеп алып келет. Ал ошо менен 10 жыл, 11 жыл мектепте окуп бүтүп атат, анан ал бала күнөөлүү эмес башка тилде окуп калганына да. Ал кандай болсо дагы ошол жыйынтыгы менен эң мыкты упайды алды. Ал дагы ошол жыйынтыкты анын эмгегин баалаганды күтөт деп ойлойм да. Ал деле кадимкидей эле Кыргызстандын жарандары. Бул маселе. Андан тышкары дагы бир нерсе, бул мисалы үчүн мен бул жерде мындай баягы порогту дагы кеңейтели, азайталы же ушундай бир нерселер дагы козголгон да ушунун негизинде. Анан мен мындай деп айткым келет да, эгерде бир тууганыңыз же бирөөңүз же өзүңүз ооруп калсаңыз, кайсы адиске барасыз? Сиз үчүн ал адистин тестти тапшырганда учурда химия, биологияны билгени жакшы билип, анан жакшы адис болгону маанилүүбү же кыргыз тилин же билгени маанилүүбү деген нерсе болушу мүмкүн да. Анткени эгерде биз өзүбүздүн жаныбызды ойлой турган болсок, албетте популисттик көп нерселер бар. Анан популисттик эмес, баягы тилге күйгөн дагы ойлор бар да. Бирок мен ушул гана суроону бергим келет да, эгерде сиз же өзүңүз же балаңыз ооруп калса, сиз кайсы адиске барасыз? Адис болгон учурда сиз анын адистигин карайсыз. Тил билгенин карабайсыз. Сизге ал маанилүү болбойт. Ошондуктан бул жерде ушул көйгөй бар да. Эгерде биз тилге жараша албетте өнүктүрүш керек. Мен дагы кыргыз тили үчүн абдан күйөм да. Бирок өнүктүргөн учурда ошол балдарга дагы бир залакасы тийбеш керек да. Адистерге, Кыргызстандын келечегине залакасы тийбеш керек деп ойлойм. Анткени эгерде биз ушул тартипте бөлүштүрө турган болсок, анда балким мыкты тестти мыкты тапшырып,
кыргыз тилинде көбүрөөк упай алып, жыйынтыкталганда упайлардын саны көп болсо өтүп атпайбы жогорку окуу жайга. Ошондой сонун, балким химия, биологияны жакшы билбей калып, кыргыз тили аркылуу жогорку окуу жайга өтүп кетип КГМАга ал жерден кыйналып калган балдарды даярдап коебузбу? Балким мындай ушундай дагы бир маселелер бар да. Анан мен ойлойм, бул боюнча эксперттер абдан жакшы талдоо жасашыбыз керек. Талдоо суроо. Анан дагы бир экинчи көп суроо берип атат ушундай. Биз тесттер алгач орусча түзүлөт экен, анан кыргызчада которулат экен деген нерсе бар. Ушул жөнүндө айтып койсоңуз. Бул дагы бир көп айтылып келе турган нерсе. Ушул биринчи сурооңуздун негизинде. Мындай кепилдик менен айта алам, андай жалаң гана орус тилде түзүлбөйт. Балким башында ушул тест кирип жаткан учурда ошондой басымдуу адистер орус тилдүү болуп, ошол учурда бул көбүрөөк мындай кездешчү болчу да. Азыркы учурда кыргыз тилинде дагы, орус тилинде дагы түзгөн адистер бар. Кайсыл адис кайсы тилде түзсө, ошого жараша биз тапшырмаларды кабыл алабыз. Кийин ошол тапшырмалар бир топ жана рецензиядан өтөт деген нерсе бар. Андан кийин кабыл алынгандан кийин экспертизадан өтөт. Анан котормого берилет. Котормодон кийин дагы эки баскычтуу экспертиза жүргүзүлөт. Биздин адистер дагы ошол кыргыз тилин караган адистен абдан мындай дыкат караган бир адистерибиз бар. Абдан чоң рахмат аларга. Анан мындай үтүр точкасына чейин бир переживать эткен адистерибиз бар да. Анан биз дагы мындай жөн гана аны ишенбей туруп, көрбөй туруп, котормосу жаман болуп калган кезде аны тестке киргизе албайбыз. Тестке даже если ошондой болуп, эки экспертизадан өтүп, сонун болду деген учурда дагы кирип кеткен болсо, тест жүргөндөн кийин дагы мен айтып атпайбымбы, жана биринчи айттым, тест жүрүп бүткөндөн кийин дагы ар бир тапшырма кыргыз тилинде, орус тилинде кайрадан талданат. Ар бир тапшырманын психометриялык жана статистикалык маалыматы, портрети чыгат дагы. Бул тапшырма эмне болуптур? Эмне үчүн буга жаман жооп берип атышат? Эмне үчүн бияк жака кетип калышты деп ушундай талдоо жүргүзүлөт дагы. Эгерде чын эле ушундай бир котормодо кеткен мандемдер болсо, ал тапшырмалар эсепке кирбей дагы алып салынат. Ушул нерсе бар да. Жакшы, негизинен баягындай фейсбуктан келген суроолор жок. Анан дагы маанилүү маселе чынарайым. Шуну биз айтып коюш керек да, мына жалпы республикалык тестилөө бүгүнкү күндө мындай өзгөчө мектептин бир көрсөткүчү катарында кабылданып калды эле. Муну мойындашыбыз керек да. Өзгөчө мына ушул айтып кетсеңиз. Баягы июль айы болуп машина башталды. Ошол мектептен көрсөткүч чыккандан кийин албетте жанагы мектептерде ал бүгүнкү күндө жарышуу баягы жалпы республикалык тестилөөнүн жана орточо көрсөткүчү менин оюмча мектепте көрсөтөт көрсөткүчүн. Орточо эгерде балл алган балдардын саны мисалы үчүн көп болсо балдан өткөн балдардын саны көп болсо бул аябай сонун көрсөткүч. Бирок жанагы бир мектептен өзүңүз айткандай тиги же курска барып, же ата-энесинен, же баланын абдан жөндөп билип алган бир мектептен алтын сертификат алып калса эле, ошол мектепти өтүп, анан башка бир көрсөткүчтөрү дурус мектептерди, орточо балдар аябай жакшы мектептерди биз мындай күнөөлөп калдык. Ушул жөнүндө өзүңүздүн оюңузду айтып кетсеңиз. Бул дагы өзгөчө мындай аймактагы чоңдорго. Илимге дагы эле илимге таяна турган болсок, негизи бул жогорку окуу жайга кабыл алуу экзамени. Мындай эгер тест эле жөн эле алсак, мурда тест жок болчу, экзамен болчу. Анан жогорку окуу жайга кабыл алуу өткөндөр боюнча мындай биз өтө аны талдап, мугалим туура кылды, ошо мугалимдин эле ишмердүүлүгү же мектептин эле ишмердүүлүгү сонун болгон үчүн булар ушунча упай алды, өттү деп айта албайбыз да. Албетте мугалимдин салымы чоң, өтө чоң, аны эч ким тана албайт. Бирок бул жерде адамдын өзүнүн мотивациясы, жогорку окуу жай. Кээ бир балдар баягы 11 классты кызыгы жок окуп жүрүп анан акыркы жылы кой мен өзүмө келейинчи деп анан жакшылап даярданып сонун болуп өтүп кеткени бар да. Андай учурлар дагы бар да. Ата-эненин салымы, кошумча курстар азыр абдан көп жайнап кетти. Ооба, ушул нерсенин бүт баары тең фактор катары кабыл алынат да. Анан бул өңүттөн алганда жалпы республикалык тесттин жыйынтыктарын мектептин көрсөткүчү катары, мектепке баа берүү катары колдонуу туура эмес. Бул одоно. Муну айтып коюш керек. Демек, урматтуу жетекчилер, демек ушул жалпы республиканын көрсөткүчү мектептин сапаттык көрсөткүчү дей албайт экенбиз да. Ооба, анткени себеби ага таасир эткен факторлор өтө көп. Таасир эткен факторлор. Биз бул жерде мектепте жакшы билим берип, анан ушундай жыйынтык алды деп айта албайбыз да.
албетте ушул таризден алганда жана районунун ишмердүүлүгү анан акимияттын ишмердүүлүгү деп да жүрүшөт. Ал жерге дагы мындай кошпой калып атат да, мындай өзүбүз эле ой жүгүртүп карасак кошпой калып атат. Орточо упай жөнүндө айтып кетип атасыз да. Орточо упай жөнүндө айтканда мектепте мисалы үчүн бир мектепте 15 бала окуйт бүтүрүүчү. Бир мектепте 60 бала. Ал балдардын орточо упайы дагы ар кандай болот да. Кантип биз ушул эки мектепти бир таразага кое алабыз? Биз кое албайбыз ал эки мектепти. Андан тышкары бир мектепте балким 60 бала мейли, ошону эле ала берели, бирок арасында бир мыкты одаренный, бир өзгөчө таланттуу алтын сертификат алган адам бар. Балким ал мектептин жалпы орточо көрсөткүчү төмөн эле болмок. Балким общий, бирок бир алтын сертификат же мыкты болгон үчүн, же экөө болгон үчүн алардыкы орточо көрсөткүчү бир топ эле жогору болуп кетип атат да. И ошондой эле картина төмөн упайлар жөнүндө айтсак болот да. Мисалы үчүн баары тең жакшынакай тапшырды. Бирок арасында бирөө бар, ага вообще кереги жок. Ал тапшырып, эптеп бир 30 бала алып чыкты. Мисалы үчүн, 100 упайга жетпеген. Ал баланын көрсөткүчү мектептин көрсөткүчүнүн баарын тең төмөндөтүп коюп атат да. Бул индивидуалдуу процесс да, жеке жыйынтыктар. Бирок жалпы кандай бир деңгээлде жанагы жалпы республикалык тестилөөгө катышкан окуучулар мисалы үчүн 30 катышса, болжолдуу түрдө бир 25 босого абалдан өтсө, ну приблизительно мектептин көрсөткүчү мугалимдер дурус окутуптур деп тыйнак чыгарга болот да, туурабы? Эми мындай илимге таянбасак, анда жөнөкөй алган. Анан эми дагы бир нерсе бар да, чынарайым. Дагы бир маселе бар. Бүгүнкү күндө ушул мына ушул жанагы мектептин көрсөткүчүн артка тартып коет деп бүгүнкү күндө. Мектептер жалпы республикалык тестилөөгө балдарды киргизбей койгон. Дал ошол коркунуч болгондуктан ошол упайлардын орточо көрсөткүчүн ал жакка кошпой эле коюш керек. Именно ушул баягы мындай болуп атат да, районо айтат директорго, жакшы жыйынтык бергиле, сонун кылып бергиле. Упайыңар төмөн болуп калса, анда кетесиңер жумуштан дейт. Директор ал басымды келип мугалимге жазайт, мугалим ал басымды келип балдарга жазайт. Балдарга чектөө койгонго чейин алып барып атышат да. Ар бир бала кандай окуасын мектепке. Балким 5-кө бүттүбү же эптеп-септеп бүттү, айырмасы жок, ал жогорку окуу жайга ат салышууга укуктуу. Ушул укугун чектөөлөр болуп, бул басым бизге мына жыл сайын каттоо жүрүп жаткан учурда звоноктор келет да, мени Сузактанмын же дагы Нарынданмын же тияктанмын, бияктанмын, мага ушул каттаганга уруксат бербей атышат деп. Именно эмне үчүн ушул болуп жатат? Анткени мугалимдер жоопкерчиликтен коркуп аткан үчүн, районо жоопкерчиликтен коркуп аткан үчүн, акимияттын алдында же дагы бирөөнүн алдында алар коркуп баягы мындай иерархия болуп атпайбы, бири-бирин административдик басуулар ошондуктан болуп атат да. Анан мен ойлойм ушул чектөөлөр жок кылыш үчүн, чектөөнү алыш үчүн эмне кылыш керек? Айтпасаңыз. Жалпы республикалык тесттин жыйынтыктарын менен баа коюуну, мектептерге баа коюуну, аны кайсы бир рейтингтерге кошпош керек аны. Аны жөн эле аны үчүн башка механизмдер иштелиш керек. Ал эми бул жалпы республикалык тест, бул жогорку окуу жайга өтүү үчүн тест болгондуктан, балким башка өлкөлөргө деле салыштырып алсак, бул негизи эч бир жерде жок да. Жогорку вступительный экзамен менен мектепти ченөө бул туура эмес көрүнүш болуп калат. Демек, ушул жагдайды ушул айылдагы мугалимдер, жетекчилер, райондук, анан областтык масштабтагы жетекчилер муну эске алыш керек экен да, туурабы? Себеп дегенде муну негизги көрсөткүч катары алып бүгүнкү күндө мындай чоң жыйынтыкта келип көрсөтүш. Балким кандайдыр бир кошумча көрсөткүч болушу мүмкүн, бирок эч кандай негизги көрсөткүч болушу мүмкүн эмес да. Биз көп ушул суроону бергенде эмне үчүн негизги көрсөткүч катары алып келдиңер деп, бул жыл эмес, мурдагы жылы, мурда болгон учурда бизге айтышат да, анткени башка цифралык жазылган отчет түрүндө берилген башка көрсөткүчтөр жок депчи. Демек, ошонун үстүндө иштеш керек. Ооба. Анткени жалпы республикалык тесттин жыйынтыгы боюнча биз жыл сайын албетте отчетторду чыгарып атабыз, бардыгын тең илип атабыз. Бирок бул ушул өлкөдө ушул гана система иштеп жатат, ошо менен гана ченеш дегенди түшүндүрбөйт да. Туура эмес. Жакшы, Чынарайым, эми албетте бул жалпы республикалык тестилөө боюнча көп суроолор бар. Мен ойлойм, бүгүнкү күндө коомчулукка, агартуучуларга, ата-энелерге бул боюнча мындай айрым бир маалыматтарды учкай болсо дагы бердик. Айрым жагдайларда мындай баса белгилеген жагдайларыбыз болду.
дагы менин оюмча бул темага кайрылабыз. Балким мен бүгүнкү күндө мындай даярданып атып, балким кээ бирде эсиме чыгып кеткен, сиз сөз түрдө бир айтып коеюн деген дагы мен суроо бербей калган жагдай барбы? Сиз нелерди сөз айтайын деп аттыңыз эле? Мен качырып келген нерселер барбы? Даярдануу боюнча көп ушул суроолорду беришет. Кандай кылып даярданабыз, эмне кылса болот дегенчи. Анан азыркы учурда мындай ресурстар чындыгында көп эле да. Мен чакырат элем ар бир ата энени, ошол ар бир мугалимди, анткени мугалим аркылуу болуп атат да бул жогорку окуу жайларга өтүү. Басымдуу көпчүлүгү бүтүрүүчүлөр. Биздин сайтка келип кирүүнү сунуштайт элем да. Ал жерде бүт бардыгы тең маалыматтар бар. Эски болсо дагы 3W Testing KG деген сайт. 3W Testing KG. Биз ушул подкасттын астына жазып коебуз. Ушул жерде мурдагы болсо дагы, бирок азыркы учурда актуалдуу болгон видео сабактар бар. Онлайн тесттер бар. Колдонмолорду бизден алса болот да. Анан көп учурда ушул кайрылуулар келгенде кайсы курска барабыз деп да көп суроо беришет да. Мен ойлойм, бул баягы курска барганда да албетте алардын да өзүнүн бир салымы болсо керек. Мектеп программасын кайталоодочу кайсы бир темалар калып калса ошолорду кошумча кылып кетүүгө. Бирок мен ойлойм, бул жерде баланын мотивациясы өтө жогору болуш керек да. Эгерде курска деле алып бардыңар, башка деле шартты түзүп бердиңер, бирок бала өзү каалабаса же каалабаган адистикке барганга мажбурлап жатсаңар, анда эч бир мындай жакшы жыйынтык болбойт да. Көп адамдар, бизге келген абитуриенттер тесттин тапшырганына келишет, жыйынтыгын алып жогорку окуу жайга өтсө дагы кайра кийин окуусун таштап башка жогорку окуу жайга, башка адиске тапшырам деп аракет кылышат да. Анан мен ойлойм, бул жерде мындай эч кандай бир мажбурлоо болбош керек. Анткени келечек ар бир баланын колунда. Дайыма эле бизге ата энелерге ошондой сезиле берет. Мен жакшыраак билем, мен көптү билем, мен көп жолду басып өттүм дегенчи. Бирок ал баланын дараметин сөзсүз түрдө эске алыш керек, жана каалоосун. Баланын каалоосун. 11-класста өтүп атканда мындай бала дүйнө таанымы болжолдуу түрдө багыттарын аныктап калган болот да, туурабы? Ооба, тем более азыркы учурда мындай жаштар дагы башкача да. Алардын эңсегени башкача, эскиче эмес. Биз кайра эле баягы өзүбүз өткөн жолго сала беребиз, бирок дүйнө ушунчалык кең, дүйнө ушунчалык мындай чоң, жана ал жерде балким мүмкүнчүлүктөр да кең. Балдарга ишенүү керек. Аларга болгону гана шарт түзүп жардам берүү керек. Эң сонун ушундай бир нотада биз бүгүнкү подкастыбызды аяктайлы. Урматтуу агартуучулар, ата энелер, коомчулук, бул темада дагы сиздер өзүңүздөрдүн оюңуздарды билдириңиздер. Ошо менен аяктайбыз. Биздин подкасттын алдында лайк коюңуздар, бөлүшүңүздөр, пикир билдириңиздер. Анда эмесе кийинки эфирден жолугушканча сак саламатта туруңуздар.